Эми биз баягы дайым айтабыз го, дүйнөдө биздин экономикабызды көтөрө турган, биздин социалдык акыбалыбызды оңдой турган бул туризм тармагы депчи. А биз болсо дүйнөдөгү тоолуу альпинизм 3 өлкөнүн бирөөсү боло алабыз да. Эң алдыңкы 3 өлкөнүн. Бул Непал, Пакистан, андан кийин эле Кыргызстан да. Мисалы Европада Альпы тоолору канча мамлекетти аралап өтөт. Түштүк Америкада Анды тоо кыркалары, ал деле ошо бир 7-8 мамлекеттин карамагында да. А биздин кичинекей Кыргызстаныбызда 94% тоо. Анын 3-өө 7000дик тоолор. Анан 6000 метрдик, 5000 метрдик абдан эле көп тоолорубуз бар. Ошон үчүн биздин туризмдин алдыңкы локомотиви болуп бере турган бир багыт. Негизи биз азыр мен чынын айтсам бир 1% да ачылы элек, биздин потенциалдын 1% ачылы элек. Буюрса келечекте азыр бизди көрүп же болбосо ошол эле негизги Эвересттин негизги жатагына барган арасында чоң бизнесмендер барып атат. Кайсы бир бизнесмен балким ушул тармакка кызыгып кетип инвестиция кылса, бул чоң инвестиция кайтара турган, Кыргызстандын экономикалык башка абалдарын жагдайын жакшырта турган бир жакшы тармак да.